Үй бүлөдө балдардын жаштары М жана Н. Ал эми атасы менен апасынын жаштары тиешелүү түрдө МН жана НМ. Бул жерде М Нди көбөйтүүнүн кереги жок. Жөн эле эки сандар. Эгерде атасынын жашы айтайлы 32 болсо, анда апасы 23 жана башка. Эгерде атасы апасынын балдарына жаштарына суммасына улуу болсо, атасы канча деп. Бул деген атасынын жашын алсак, Мнди, анда апасынын жашына балдардын жашын кошкондо атасынын жашы кайра келип чыгыш керек экен. Мисалы, атасы 65 десек, анда апасы 56, балдардын жаштары 5 жана 6. Кошкондо 67 болуп кетет дагы, барабар болбой калат. 63 тескерисинче 36 болот дагы, эми көрүп атасыз, экөөнүн айырмасы чоң, өтө эле чоң болуп кетти. 56 деп алсак, анда аял өзү 65 болуп чоңоюп кетти. Бул деле туура эмес. Эгер 54 ала турган болсок, апасы 45, балдар 4 жана 5 жашта. Ошондо туура эле 54 чыгат экен. Демек, атасынын жашы 54 жаш.